Район борбору түбө айылында балдарды коргоо күнүнө карата майрамдык иш-чара өткөрүлдү. 31 май күнү Түбө айылында жайгашкан Түбө айыл өкмөтүнүн алдындагы балдарды коргоо борбору менен Балдар өмүр булак коомдук фонду, Түбө айыл өкмөтүнүн колдоосу, сонун грант, элита соода борборлору жана ОМА дүкөнү биргеликте демөөрчүлүк кылып мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн балдарды коргоо күнүнө карата майрамдык иш-чара өткөрүштү. Анда ата-энелер, Түбө айыл өкмөтүнүн өкүлдөрү, Түбө айыл өкмөтүнүн алдындагы балдарды коргоо борборунун жалпы жамааты жана демөөрчүлөрдүн катышуусунда оюндар ойнотулуп, баалуу белектер, грамоталар тапшырылып, таттуулар таркатылды. Иш-чаранын жүрүшүндө балдарды коргоо борборунун директору Назгүл Осмонова ыраазычылык билдирип, балдарга бекем ден соолук, бактылуулук, жеңиштер менен бирге жаңы ачылыштарды каалап өттү. Бүгүн 1-iyun балдарды коргоо күнүнө карата ошо Түп айыл өкмөтүнүн майрамдык иш-чарасы болуп өттү. Бул иш-чарага ошо Түп айыл аймагындагы жана тоголок жетим балдар, ошондой эле жанагы Түп айылындагы Балдар өмүр булагы коомдук уюмундагы ошо каттоодо турган майып балдар, ошондой эле Түп айыл өкмөтүнүн алдында ачылган балдарды коргоо борборунда реабилитациядан өтүп жаткан балдар келип катышышты. Андан сырткары ата-энелер да келди. Анан ошо мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айта кетсем, ошо биздин бүгүнкү майрамдык иш-чарага колдоо көрсөткөн ошо Түп айылындагы ОМАТ, сонун грант, элита соода борборлоруна терең ыраазычылык билдиребиз. Баардык балдарды майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ар бир бала мээримге бөлөнүп, татыктуу, бакубат жашоодо жашасына тилектешпиз.